Саламаттыкты каалаймын. Саламатсыңарбы балдарым? Садагалап азыр мен сабат ачуу сабагын баштаймын. Сабакты жагымдуу маанай менен баштайбыз. Жаныбыздагы апаларыбызды карап, жылмайып, жакшы каалоо тилектерди айтабыз. Кана балдар, азаматсыңар. Келгиле анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен таанышып алабыз. Сабагыбыздын темасы И тыбышы жана И тамгасы. Сабагыбыздын максаты И тыбышы жана И тамгасы боюнча маалымат аласыңар. Сүрөттөр менен иштейсиңер, бири-бириңерди сыйлаганга тарбияланасыңар. Биз бүгүн терезе усулун пайдаланабыз. Силер сабакта эмнелер жөнүндө түшүнүк алсаңар, ошол нерселердин сүрөтүн тартасыңар. Сабактын жыйынтыгында терезе усулу менен жыйынтыктайбыз. Бул сүрөттө силер эмнени көрүп жатасыңар? Кана балдар тапкылачы? Эмнени көрүп жатасыңар? Азаматсыңар. Ийнени көрүп жатабыз. Ийне. Ийне деген сөздү алгач И тыбышы угулуп жатат. Мени менен чогуу айткылачы? Ийне. Азаматсыңар. И тыбышы кандай тыбыш балдар? И тыбышы үндүү тыбыш. Үндүү тамгаларды кайсыл түс менен белгилейбиз? Үндүү тамгаларды кызыл түс менен белгилейбиз. Тамгалардын канча түрү бар? Тамгалардын 4 түрү бар. Басма түрүнүн чоң тамгасы, кичине тамгасы, жазма түрүнүн чоң тамгасы жана кичине тамгасы. Келгиле анда муундап окуп көрөлү. И ек, И ен, Ителги. Ителги деген сөз канча муунга бөлүнүп жатат балдар? Ителги. Азаматсыңар балдар. Ителги деген сөз 3 муунга бөлүнүп жатат. И тамгасы менен башталган дагы кандай сөздөрдү билесиңер? Карагылачы балдар. И тамгасы. Келгиле балдар, силер менен биргеликте иштейбиз деп силерди жылмайып чакырып жатат. Ал эми бул сүрөттө силер эмнени көрүп жатасыңар? Азаматсыңар. Ийнелик. Ийнелик деген сөздү алгач И тыбышы угулуп жатат. Ийнелик. Кийинки сөздө силер эмнени көрүп жатасыңар? Ит. Ит деген сөздө дагы алгач И тыбышы угулуп жатат. Келгиле анда ушул сөздү талдап көрөлү. Ит деген сөздө канча тыбыш бар балдар? Азаматсыңар. 2 тыбыш, 2 тамга бар. Ал эми бул сүрөттөгү кайсы жаны бар? Илбирс. Илбирс деген сөздө дагы алгач И тыбышы угулуп жатат. Илбирс. Илбирс кандай жаны бар балдар? Илбирс чапайы жаны бар. Идиш. Идиш деген сөздө да алгач И тыбышы угулуп жатат. Идишти биз кайсыл мезгилде пайдаланабыз? Идишти биз үй шартында пайдаланабыз. Азаматсыңар балдар. Кийинки сүрөттөргө жакшылап көңүл бөлүп карайбыз. Биз И тамгасын ар кандай нерселерге окшоштурсак болот экен, балдар? Карагылачы. Анда силер жогорудагырды мени менен чогуу айтып көргүлө. Ийне, илгич, ийнелик, И тамгасын билелик, илим кудук казгандай, ийне менен изденип. Бул ырды силер жаттап алсаңар да болчу да экен. Анда силерге тапшырма балдар. Апаңар менен чогуу биргеликте И тамгасын сулуу элементи менен жазып мага жибергиле. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.